Саламатсызбы? Учурдагы кырдаал боюнча анын өзү аты жөнүңүздү толук тааныштырып кетсеңиз. Мен Ушул айлык өкмөтүнүн убактылуу милдетин аткаруучу болуп иштеп турдум. Аты жөнүм Жумабай Тилебек. Учурдагы кырдаал боюнча Азыркы оору кырдаал учур болгон күндө дагы сынай иделди деген токтоп турган жок. Жасын эрте келгендиктен бүгүнкү күндө жердин 20 гектар жер айдалды. Анын ичинен 14 гектар буудай, 6 гектар арпа айдалды. Анан негизи буудайды мурун аз айдап калдык элек. Бүгүн кырдаалга байланыштуу буудайдын гектарын көбөйтүп, аянтын көбөйтүп атабыз. Себеби баягы пекеринен дейбиз кандай даяр унга көнүп алган экенбиз. Шартка байланыштуу быйыл гектардын аянтын көбөйтүп атабыз буудайды. Учурда күйүүчү май менен кандай камсыз болуп жатат? Учурда күйүүчү май быйыл аябай жакшы. Баасы 38 сомдон келди. Бир келгенде 8 тонна 200 литр салер келди биринчисинде. Андан кийин 16 тонна 300 литр май уже келетат. Акчасын баарын бербейдик. Май жагынан жакшыбыз. Муктаждык жок. Муктаждык жок. Могу үрөн жагынанчы? Үрөн боюнча бизде айылда өзү арпа үрөндөр бар. Андан сырткары 5 тонна тегерегинде буудай келетат. Буюрса болот ал. 5 тонна буудай бул жалаң айдап себүүгө кетет. Айдап себүүгө. Мындай сорту жакшы буудай да бул. Жалпысынан айдоо аянты, буудай аянты канча гектарга чейин жетет деген? Мына жалпысынан Суланакта негизи 2876 гектар бар. Мунун ичинен 2727 сугат. 2 гектар кайрак жер деп эсептейбиз. Анан эми мунун ичинен буудай арпаны сурасаңыз азыр айтып берейин. Так. Буудай. Буудай бул жерде арпа болсо 425 гектар арпа айдалат экен. Буудай болсо баягы чындыгында мурун айдалбай жүргөн, анан быйыл көбөйтүп айдалат. Картошка болсо 65 гектарга картошка айдалат. Анан жашылча, көп жылдык жашылча бизде баягы биздин аба ырайыбыз бияк жылуу болгондуктан жашылчаларды айдалат өзүнчө. Могу картошка 65 тонна деп атпайсызбы? Жок, килограмм, onun гектары. 65 гектарга картошка айдалат быйыл. 65 гектар. Ошо 65 гектарга картошка үрөнү бар да. Үрөнү бар, анысына байымдагы жакшы сорттарды алып келип сатып кетишти, башка жактан алып келишти. Биздин өзүбүздүн элде деле үрөн жетишти болчу, бирок сортуна карап дагы сатып баштадык. Азыр 1 килограмм картошканын баасы үрөндүк. Эми чындыгында үрөндүк картошканын баасын толук биле алган жокмун, себеби деген баягы келген машиналар ар кимдер өзү сатып алып кетти да. Где-то 20-25 сом тегергенде болуп атат. А буудайдын баасы канчадан келет? Буудайдын баасы ошо буудайдын баасы 20 сомдон деп айтылып атат. А арпа куланак өзүн өзү камсыздайт. Арпа өзү бияк жетиштүү арпа жагынан. Анан чоң рахмат.